Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kırgızstan İslam Üniversiteti bir hadistin iziminin аттуу долбоорун алкагында бүгүн сиздер менен bir hadisти бөлүшмөкчүбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадистердин биринде айтат: "Юсбиху ала kulli sulama min ahadikum sadaqa." Ар бириңер күндө таң аттырганда ар бир мууну үчүн садака берүүсү милдет болот деп айтты. Адам баласында 360 муун бар экен. Күндө таң атканда ушул 360 муундун ар бирине садака берүү, жаратканга шүгүр айтып ушул садакасын берүү адам баласы үчүн милдет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул садакадан оңой кутулуунун жолун үйрөтүп, "Ва факулли тасбихатин садака", силер ар бир субханалла деп Кудай тааланы аруласаңар, бул садака деп эсептелинет. "Ва куллу такбиратин садака", силер ар бир такбир айтып Аллаху акбар десеңер садака болуп эсептелинет. "Ла илаха иллаллах" деп айтсаңар, бул дагы садака деп эсептелинет. "Алхамдулилла" деп жаратканга шүгүр келтирсеңер, булар дагы садака деп эсептелинет. Адамдарды жакшылыкка чакырсаңар, садака деп эсептелинет. Жамандыктан тыйсаңар, садака деп эсептелинет деп айтты. Демек биздин ар бир кылган жакшылыгыбыз садака деп эсептелинет. Ушул 360 муундун карызыны өтөдүк деп эсептелинебиз. Хадистин аягында пайгамбарыбыз ушул 360 муундун садакасынан эң оңой кутулуун жолун үйрөтөйүнбү деп пайгамбарыбыз айтты. Күндө күн чыккандан кийин 2 рекет духа намазын окуп коюу менен ушул садакадан кутуласыңар деп айтты. Жараткан Алла Таалам барыбызга чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин, Кудайга шүгүр келтирип жашайлы, Кудайды арулап, мактап, таңтап жашайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.